Буга чейин маалымат айдыңында мурдагы мамлекеттик ишмер Жеңиш Разаков тажик тыңчысы деген маалымат таркаган. Бул маалыматтар кайдан, ким тарабынан жайылгандыгын жана анын чын төгүнүн териштирүү максатында улуттук коопсуздук кызматы иликтөө иштерин баштаган. Ушул маселе боюнча азыркы күнгө чейин сот иштери уланып жатат. Акыркы отурумдардын биринде генерал Курсан Асановдун айдоочусу Калыбек Абасов Жеңиш Разаков чет элдин агенти деген маалыматты ким аркылуу жана кандай жол менен таратылгандыгын төкпөй чачпай айтып берди. Туулган күнүңүз жылыңыз 1987-29 жыл. иштеген жериңиз, ээлеген кызматыңыз? Ички иштер министрлигинин Атайын багыттар полкунун командир отделения бөлүмчө. Жашаган жериңиз? Бишкек шаары, Ленинская 43. 41 квартира 5 деген. 41 жыл. 5-чи квартира 41-де турат иш боюнча. 41 точно мындай. 41 бир мындай эме да. Участок салынган да, ошо. Иш боюнча 41-де турат. Так айтсам, 41 экен мындай. 41. Абасов Калыбек Ишембекович иш боюнча көбү катары сурак болсо, суракты башталып толук жана көрсөтмө беришиңиз керек. Бийлик туруп жалган көрсөтмө берүүдөн баш тартсаңыз, жазып жоопкерчилигине, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Сизге түшүнүктүүбү? Ошол жөнүндө сизден кол катабыз. Абасов, сиз айыпталуучуну тааныйсызбы? Асанов Курсан Садырович. Жеке тааныйсызбы же сырттан эле тааныйсызбы? Жеке эле тааныйм. Канчадан бери тааныйсыз? Сырттан көптөн бери эле муну Жеке таанышканыңыз? Жеке тааныш 2015-жылдан бери. Мамилеңиз кандай? Ошо водитель болуп жүрчүмүн мурда. Айдоочу. А сиз Асановго водитель болдуңуз. Касыптык мамилеңиз жокпу? Жок. Кай жылда болгонун тааныйсызбы? Качандан бери тааныйсыз? 2019-жылдан бери болду. Мамилеңиз кандай? Сырттан өткөн. Учурашпайсыз? Касыптык мамилеңиз жокпу? Жок. Асановго тааныйсызбы? Качандан бери тааныйсыз? Жумушка келгенден бери 2015-жылдан бери. Касыптык мамилеңиз жокпу? Жок. Ишенбей турсуз? Качандан бери тааныйсыз? Ага, айдалган. 17-жылдан бери Мамилеңиз кандай? сырттан Касыптык мамилеңиз жок, э? Мемлекет айдоочу бар. Суракты башта бериңиз. Конструкцияны жазып берсеңиз, мына иш боюнча мен кандай көзөмөл аласыз? Өзүңүз водитель болуп иштеңиз, ачыктап мен сиздин орунбасары. Oyuncak perseniz telefon koyacak. Kандай жагдайда качан эмне бар сурак бербедиңиз, эсиңизде бар? Эсимде тап жок, көрсөтмөмүн толук колдойм. Ошо айтып берсеңиз, суракты. Качан болду эле? 2019-жылы айында 15 күнүндө жумуштан чыгып, Кайсы мезгилде кайда?
Açarız. Жұмыстан шығып, шатырташты алып, Башмачтыға келдік. Башмачтыға бір қағаттанда 500 сом берді, телефон алып. Камерасы бар. Интернетке кіреді. Суға алдым, суға алсам, жауап алдым. Шундағы бұны беремін. Телефон алдым, 500 сом. Сим карта алдым. Шығып келдім, күтіп тұрдым. Башмачтыда. Çıktı, düğüne başladım. Solakta Tursunbek'te alıp gel dedi. Tursunbek kim var? Familiyası neyse? Değişenbek var. Tursunbek. Düğüne var. Tursunbek düğüne açıya video var kadar olsun diye. Bilen de büyüyor. Düğüne varıp ben alıp geldim. Onu bildik ki düğüne bildik istedim. Bize çoktan gayrı çıktı. Tam gayrı ben girdim. Ошол экөөлөр барып бир нерсе кылышыңар керек, өзү билет Турсунбек деп койду. Көз чыгып, ошо орто сай айыл жагына чейин барып, көпүрөгө туруп, ошо телефонду барганда жанагы эмне бар экен бир кагаз. Ошону сүрөткө тартып, Emine var. түшүнүп калып, менин көрүшүм боюнча түшүнүп калып деп туруп элек, жеңиш садаков деген. Ошону сүрөткө тартып барганда эмнелерге чыгарып, тактата. Аркада бир нече убакыттан кийин телефонду алып, сөндүрүп, Kim çağırdı sayıdan? Бейшенбеков. Телефон суга кирип, анан эмне чыгат, анан Suva kayıp. ошо эмне орто сай айылда иштеп атат. Demek ki Simkan'ın bundan böyle namını alması mı? Жок, мындай эле алгам. Ошол телефон алган жерден алган эмес эле. Өзүм чыгып анан унутуп калыптырмын, милиция салгысызда. Анан өзүм сол эмеде өйдүк телефонуман Билан Кечи деген программадан ошо милиция салдым. Özün tutuyorsan sanmış. Анан тиги Kaysi operatörün numarası? О, O. Nobel'in ismi. номерин эче жок. Aslında biriyle olmamamla inanmıyorum. Ошону Ne kalsın kalsın anlamı biliriz. толук деле билбейм, анан окуганда эмес. Ya hayır, anda kalsa var. Biz katarız mı? Ошол эле көрдүм, түшүнүп калып деген, андан башка Çünkü. Onun için şey. Hasan Aklı'da da tayin dediyse. сырттан да Kayısında o okulun sonrası karşısında Çağdaş Satarı, Yabaklı Satarı olup işte bilgileriniz mi? жок, аны билбейм, сырттан ал убакта мен айдоочудум. Штатная сакта olsun. Ооба, штатта болчу. Bir ayda şöyle. Ооба, мен да болчу. Ben de bir vakti rapatçı. Kayısında olmayan mı sana kadar var? Аны билбейт экенмин, чогуу тренировка кылып калса элек. Hatta sazı taşlarını cürüm bölüm görmüş mü? Жок, аны Такай. билбейм. Ondan кейін o da дегенмен şu қатарында кімі сенің сұрақтары полностью қолдап тұрсың, сұрақта жүріппін мен якобы сіздерге Ужасы тараптан келіп, бешеткасына отырып, номерлер айтқан жазуға телефонға. Өзіңе жасыңар да, кім? Ошол эсимде жок. Ошол Турсунбек келди эле деген элек, бар элек деле Турсунбек. Аркан менен келип, эместиңер эле, анан кийин Билгенден кийин чейин ошол так эсимде жок. жазгансыңар, э? Жазгам. Кимдердин аттарын билесиңер ошо. Жазган, кимдердин номерин бердиңер? Эсимде депутаттар болчу. Депутаттар жооп беришти, э? Жок, точно кимдер экенин эсимде жок. Мына фамилиясын баарын айтса билесиң, айтпайсың. Эмеде бар. Көрсөтмөдүм. Эми ошо жазып атканда примерно билесиңер да. Ошо
депутаттан тирек айым бар болуш керек эле. Сұрап алып ие болған бар Ал ма? бар болчу. Жеке учаскелер бар мı? Вопросы? Наводящий вопрос. Это не наводящий вопрос. Называет фамилии. Конкретизирую, какие вопросы у него были. Ошол керек. Я же могу и 120 депутатов назвать. Ну, давайте. Ну, Будем так начнем, перечислять. поэтому сейчас 120 перечисляем. Да. Согласна. Андан башка депутаттардан башка дагы кимдер эмеспиз? Номерлерин бердиler. Эсимде жок. Көрсөтмөдө жазылган болуш керек эле, бирок азыр эстебейм. 19-20 векилдер текшерүү жатат. Мал бар ошол. Ошол дәрежеде болуп аткандан кийин Штан сапар чыгып келген, Россияга республикага чыгып кеткен убакыт. Эмне байланыштуу? УКМК кызматкерлери издеп атканда Эмне маселе экен? ошол иш боюнча телефон берди. Канча деп? Канча? Bana 500 dolar verdi. Çek aldı. Ana gittiniz. Çek aldı. Kança dedi? Bir ay жеткен жоқ қой енді. Не үшін келдіңіз? Ертең как-то отелге барып тұрып кешке келе қалдым. Вопрос болғанда видео камерамен болған еді вопрос. Анан неме Допросқа көрсетілген ошол эле. Көрсөткөн болчу бир азыр эсимде жок. Askerde sizin sözler maçtan ne olur nasıl bilesiniz? 700 olsun. Şu maçtan 15. beri ayrılmıyordu, 10 tarafta şeyiniz. Çok kanlı. Kançadan beri ayrılmıyorsunuz? Konteniste beri var dedi. 6 yaşında. Tabii benim maseleye de atak var. Telefonda şu. Sonra toplasana ama sınırlı olsun ve ошол bütün болжап kaldı. Bak esinde yok, sim kartı sınırdan gidelim. Krişkası çıkarmamız. Aslında orada sevgime hiç kançadı. Sen zaten çekiyorsun. İşte senin sonra mı sen? Çok konuşmayacak. Неми, хотя поезд. Telefon var ya. Telefon. Ya söyle şu telefonda öyle bir şey var. Допросто номер бар. Номер keçi değil. 088 IDI деген. Tabii toprak. Ошол номер мевжуд. Цвет кандай болуш? Кара. Кара. Астана ошол менен забырым. Если допрос посылаете, сможете или суд тоже знает? Мы должны. Что, Какой как? этого? Что на протокол запроса? Том 18, 139, 141.
176, 177. Какой? Сумма 18, 139, 141 и 176, 177. Продолжайте вопрос. Потерпишь? Bizde bak. Var mısın? Oturup verelim. Айтыңызчы, сиз түшүнүк катты көрдүм деп атпайсызбы? Сүрөткө тартылды деп. Ошол түшүнүк кат каяктан пайда болду? Ким алып келди ал же сиз деп эле каяктан кимдики бул вообще? Машинада жүргөнүн бир мойкадан көрүп калганбы? Мойкада жана жүрүп машинаны жүргөн кезде сиздерден атты чөнтөгүндө Жүргөн? Ошондо көрдүңүз беле. ошондо мындай газет түшүнүк кат көргөн бир окуган эмесмин, газеттин арасында болчу. Ал ошол эле түшүнүк кат болот да. Ошол түнү э? Ошол Ал түшүнүк кат копия беле же оригинал беле? Кандай эле кебетеси? Карабы же копия беле? Айтыңызчы, ошол копияны ким тартып атат сүрөткө? Сизби же ким тартып атат? Турсунбек. Фамилиясы Бешенбек. артыңызда турган киши э? Ошол менен чогуу атасызбы да? Ошол тартып атат э? А текстти ким набирать этип атат? Турсунбек. Ошолбу? А сиз ошол жерде каякта элеңиз? Мен сыртта турдум, баары машинада отурдум, баары сыртта чыгып отуруп турдум да. Сиз телефонду кармадыңыз беле өзүңүз? Ошондо. Телефонду алып келип бергем да. Сиз алып келип эле бердиңиз. Текстти составлять эттиңиз беле? Жок, Сүрөткө тарттыңыз беле? жок. Айтыңызчы, тартып бүткөндөн кийин ошо телефонду ким ыргытып атат? Каяка ыргытылып атат ал телефон? Ошол көпүрө бар болчу, ошол жерде жазылган, ошол тартылып. Ошондон биз телефонду алып ошол жерге чыгып, мени алмашкым керек эле. Сизби? Ошто эсимде жок. Көрсөтмөдө бар да. Ал боюнча билбейсиз ким ыргытканын. А симканы ким сындырды беле? Симканы мен сындырдым, эсимде жок да, ошол көрсөтмөдө калган ошол туура да. Эгерде симканы сиз сындырсаңыз, телефонду сиз ыргытсаңыз, эмне үчүн ыргыттыңыз? Эмне себеп менен? Эмне түрткү болду ыргытканга, сындырганга? Ошентип айткан. Ким айтты эле? Курсан Сатарович ошол эмне болуп кийин ыргытып келе депчи телефонду. Ошол ыргытып ийгиле деп качан айтты эле? Кимге айтты эле конкретно? Ошол Турсунбек үйүнө чыккандай мен келгем да жана кайра келдегенде. Кимдин үйүнө? Курсан Сатарович. Келгенде ошондо айткан, өкүлөр Турсунбек билет ал ишти. Сен ошол бүткөндөн кийин телефонду алып ыргытып ийесиң дегенде. Ыргытып ийесиң. Ыргытып ийесиңер же сындырасыңар деп. Сындырып же ыргытып ийесиң. Симканы да айтты эле. Ооба, телефонду чыккан. Сиз ошондо ушул сөздөрдү уккандан кийин мындай кыл, тигиндей кыл, анан барып ыргытып атканда сиз өзүңүз мындай күмөн санадыңыз беле, эмне үчүн мындай болуп атат, эмнеге мындай кылышым керек? Мен санагам, бирок эми Эмне үчүн андай эмеге барып атасыз? Кыл десе кылып атасыз. муну ал кол алдында иштечим, айтканын кылчым да. Анда кылмыш жасалып атат, сезилген жокпу? Кылмыш болуп атат деп. Ошол оюма да келбептир. Бүттү менен суроо. Абонент номери 571 77 77 17 Курсан Сатарович болчу. Качан алмакчы? Эсимде жок, качан. Регистрация сиздин эмеге да, фамилияга. Менин намым болчу. Курсан Сатарович. Ошондо айттыңыз өзүнүкү. Жок, ошо өзүмө регистрация алып келдим да. Анан бердиңер, э?
Yok, ne? Çok mümkün. Yok. Şaka şu. Kayakta bu kayakka bardым дейм. Қанша жаққа бардыңыз? Кім сұрады сізді? Военный прокуратураға бардым. Қанша жыл бардыңыз қайда? 3-4 жыл бардым ушу. Башқа еш жаққа барған жоқ. МВД ГСУ-га бардым. ГСУ МВД-ға бардыңыз. Ушу иш бойынша. Дағы қаяққа бардыңыз? Ага чейин биринчи болду. ГКМВД-ға. Барлық жаққа бірдей жол бердіңіз бе же арғы жаққа арбашқа көтөрүп бересіз? ГКМВД башка болчу. Андан кийин военный прокуратура. Эмне үчүн ал жакта ГКМВД башкача, анан военный прокуратурада башкача болуп калды? Аллахтан коркунуп ошондой берип коюптун, андан кийин ойлонуп Кимден корктуңуз? өзүмдү коркутчу. Кимден корктуңуз? Власттан коркосун да. Ошол жакта көрүп. Жок эми негизин айтам. Кандай? Негизи кимдеречи? Ошо 2 май 2019 жылы сиз ГКМВД сурак берип атканда корктуңузбу же военный прокуратурага барганда корктуңузбу? Качан коркотуңуз? Берип чыккандан кийин, жакка келгенден кийин. Кайсы Военный жакка? прокуратурага келгенден кийин, ачыгын соң айтпайды, ошондо Ошондо биз менен военный прокуратурада жолугуп эле, ошондо да бир айтып атканбыз да, мен аябай корктум, мени коркутуп атышат, урушту. Мен абдан коркуп атам деп. Ошону азыр дагы айтып атасыздар го, суроо. Коркуп атам деген сиздин чувство. Качан эмнеден коркуңуз? Сиз өзүңүз сотрудник МВД. Анын бардыгы допроско барасыз. Сиздин эле коллегаларыңыз, следовательдер сурайт. Анан эмнеге коркосуз? биринчи көрсөтүүндө жалга берип, кайра экинчисинде дагы мындай өтө мындай дал келишпей калат деп ошондон коркуп ачыкпайт. Ачыкпайт. А биринчисинде калп айтпадыңызбы? Биринчисинде айткам, толук айткан эмесмин анда. Ачык эле айткам анда. Анда ачык айткансыз. Ошондо анда биринчисинде сиз аябай ачык айтып берип атасыз да, ошо 2 май күнү мен кандай бир телефонго алгансыз, ошо 100 сомду эч унутпайсыз. Телефон 5000 сомго алдым деп атасыз. Анан кийинкисинде бүт бардыгын телефонду мен жазгам, Facebook'tu мен ачкам, бул депутаттардын баарына мен жибергем деп атасыз дагы. Анан военный прокуратурага келгенде Турсунбек пайда болуп калды. 2 май күнү Турсунбек эмес тыртамгасы жок да. Анан ошо Турсунбектен коркуп кетип алдап койдуңузбу? Сол жакта берген көрсөтмөндө анан моңдодум да жактан. Военный прокуратура келгенде. Демек, сиз ГКМВД калбай болгонсуз. Чындыгы анан бул жакта Турсунбек жок болсо, анан военный прокуратурада Турсунбек пайда болуп атат. ГКМВД айтып атасыз, бүт мен кылгам, мага номерди берген, мен Facebook'та ачкам, мен WhatsApp'ка жибергем, эмне деген түшүнүп катты мен көргөм, мага берген. Анан мен ошону отуруп алып туруп номер ал деп атасыз, мен жибергем деп атасыз, бардыгы мен. Прокуратура, военный прокуратурага барганда, эмне деген түшүнүп катты мен көргөн эмесмин, меликов я увидел деп атасыз, мен аны көргөн жокмун, кандай текст экенин дагы көргөн жокмун, бүт баарын кылган Турсунбек деп атасыз да. Анан кайсынысы ким болуп калат? Чындык ошо военный прокуратура келгенде жазып койдум. Демек, ГКМВД калп болгон. Калп айткан эмесмин, эми аяктан көрсөтмө берген, Турсунбекти кошкон эмесмин ал убакта. Турсунбекти кошпосоңуз, анда ГКМВД барып өзүңүз кылган болуп атпайсызбы? Сиз набирать этип атасыз, сиз жиберип атасыз. Анан анда Турсунбек анда эмне кылды? Сиз набирать этип атканда сиз жаныкта карап турду.
ошол дүкөнгө берген көрсөтмөмдү анан кайра дүкөнгө мен азыр туруп атам. Сиз айтып атасыз. Сиз айткандагы Турсунбек айткан эмесин башкы Байыркы прокуратурага, Акче прокуратурасына барганда мен айтып атам. Чындыгын ошол жактан жарып кетти чындыгын деп атасыз, Жүндөн коркуп аткан кызды айтпайсыз. Коркуп атасыз. Анан аябай айта албайсыз да. Подробно айтып берип атасыз да. Мен телефонду алдым. 100 сомду салдым. Анан номерди алдым. Скамейкага отуруп алып жаздым. Фейсбукту ачтым. WhatsApp номерди жөнөттүм деп атасыз да. А бул жерге келгенде мен эчтеке кылган жок, ошонун баарын Турсунбек кылды деп атасыз. Демек ошол Турсунбек деген эмеңиз чын деп атасыз, туурабы? А тигил жактагы ал калп, сиз эмес. ошол жактан айтпай койгон. Айтпай койсоңуз, давайте, мындай претендент. Аны айтпай койсоңуз, Турсунбекти айтпай койсоңуз, анда бул действиянын баары жок болуп калбайбы? Турсунбек жөнүндө айтпай койсоңуз, Турсунбек отуруп алып набирать эткенин WhatsApp'ка, Турсунбек ошону ошол жака складывать этип, депутаттарга жөнөткөн, бул болгон окуя жагдай айтпай койгом дегенде анда болду. Ана телефон сатып алгам дегенде эле токтоп калыш керек болуп атпайбы андачы? Айтпай койсоңуз. Уважаемый, вопрос. Я ошону айтып атам. Ошону кайсынысын анда айтпадыңыз? Я вопрос задаю, но не наводящий. Ошондо сиздики кайсынысы туура? Бүгүнкү айтып атканыңыз туурабы, же ГКНБдагы туурабы, же аскер прокуратурасындагы туурабы? Кайсы жерде калп айтып коюп атасыз? Азыркы көрсөткөндөгү туура. Бүгүнкү көрсөтүңүз. Демек, мурдагылардан калп айтып кое бересиз. Айтпай элем, анда айтылбай калган да ошол Турсунбек айтылбай. Ошондо мага мени коркутушкан, даже сабашкан деп айтып аткансыз да. Аябай эме болуп, ошол не жөнүндө ошону айтып бериңизчи? Эмнеге анда аябай корккансыз? Жок, эч ким салган эмес, эчтеке кылган эмес, эч ким. Өзүңүз келип эле өзүңүздүн демилгениңиз менен ой. Жок, өзүм демилген эмес, мени чакырышкан. Келип ошондо показания. Тургундарга жактырышкан. Казимов. Урматтуу судья, менде суроо бар, бирок биринчи Сансаташ берип алсам Сизди бүгүн ким алып келди, Калбек? Мында карап туруп сүйлөчү, коркпой эле сүйлө. Бул жака ким чакыртты сени? Жумушка дагы келиптир. Калган келиптир. Сыртта турган тергөөчү алып келдиби? Ким турган? Өзүм эле келдим. Жок, сыртта турган тергөөчү бар. Военный прокуратура. Ато иретинде. Сизди ким алып келди, ким чакырды? Бул жерде сыртта турган тергөөчүнү көрдүңүзбү бүгүн? Баягы сүйлөшүп аткан экенсиз мен дегенде. Сүйлөштүңүз да? Рахмат. Сизди ошол тергөөчү учурунда сураган военный прокуратурадан туурабы? Туурабы? Туура. Военный прокуратурага 3 жерге чакырганда сиздин үй бүлөңүздү апарганбы? Аялыңызды? Жок. Балаңыз менен? Мисал кылганбы? Мисал бере алган эмес. Мисал кылганбы, кылган эмеспи? Нарушникти көргөзгөнбү, көргөзгөн эмеспи? Айтып койсоңуз? Жок, эчнерсе эчтеке алган. Көргөзгөн эмеспи нарушникти? Дамирдин алдыга барып отурган дегенде айткан эмеспи? Мындай сөз болгон эмес. Кудайды карабайт. Кудайды карабайт. Бир. Анан кийин Кашкар Асакановичтин помощниги ким экен сизге? Досум. Досуң болуп эле? Кашкардын эмес, Анан эми ачык айт. Тиги айтып аткан көргөн катыңды немеңби, эмнең деп атасың, копия чыган. Менин колум менен бердимби сага? Жок, сиз берген эмес. Всё, рахмат. Кайталап туруп айтып кой ушул жерден. Мен бердимби, мен берген жокмунбу? Жок, сиз берген эмессиз. Всё. Эми жашоодо ар нерсе болот да, Калбек. Мен бул жерде турганым күнүмдүк нерсе. Бул күнүмдүк нерсе. Бардыгы абрат болот. Бир нерсе бар. Сен ага чейин эле
айлық майына тийгенде башка болгондо мен сага барып туруп үй бүлөңө жардам бер дегенде анча мынча мамиле болуп атат бул жерде. Болчу сиз Да? балага өзүңүз калганда мага да алып берип. Бул болгон окуя. Болгон окуя. Андан соң иштеп жүргөндө машина авария болгон эсиңде барбы? Бар. Иә. Бар. Мас абалындабы же башка абалдабы, Шоли болчу. Соттошкондо болгондо дагы бардыгында неме бар. Кашкардын замы менен, орун менен, акыл менен ишке келгенден кийин кантип сизди ишке алды? Сурак бергенден кийин алдыбы? Сотто ишке барып кешес жок. Дагы бир жолу айтып мен сен көргөн кагазды көрүп атасың, башкада көрүп атасың деди. Лично мен сага берип, моундай кыл деп айттым ошо кагазды. Сиз колуңуз менен берген жоксуз? Все, болду. Бейшенбеков суроо болсо дейт. Урматтуу Алыбек мырза, экөөбүз ошол ставка эсиңиздеби? Ошондо чындык ким тарапта болгон деп эле. Видео тасма бар, ошол күндө тартылган. Ошол менен көрүүнү талаптаган. Урматтуу судья, мен кичине реплика айтып коеюн. Реплика кереги жок, суроо. Сиз айтып атасыз, жана тараптагыч мен ар дайым жазып келгем, ошол Жеңиш Разак боюнча ал вице-премьер кезинде дагы жазгам, азыр да жазам и мамлекетке чыккынчылык кылган, же болбосо мамлекетке зыян келтирген. Бейшенбеков. Хорошо. Бейшенбеков, мен караңыз. Мен айтсам, суроо бериңиз. Сиз азыр Калыбек мырза кысымдар болгон эмес деп атасыз да. Сиз чындыкты айтыңыз. Балким азыр айтпай коюшуңуз мүмкүн, бирок эртелге чындык көрүнөт. Кысым болгон эмес. Мейли баары өзү ордуна келет. Чындык акыры. Да, суроо бар. Суроо жок. Жана кыска сатарчысына суроо берди го, помощники досум деп көрдүңүз. Кимдин помощники аты жөнүн айтпайсызбы протоколдо? Министр вагонда Кашкар Астахановичтин помощниги болуп. Ким? Акыл. Арзыкулов. Арзыкулов. Урматтуу судья, бир өтүнүч бар. Мен ошол очный ставка болгондогу видео тасма бар, ошол көрүп. Потом всегда смотреть исследование. Бейшенбеков туруңузчу. Демек, сот тартибин билбейсизби? Кечирип коюңуз, просто бир адам табылып чечип. Уксаңыз да мен сизди. Сот тартибин билесизби? Түшүндүрбөйүн. Уксаңыз ооба жок деп жооп бериңиз мага. Мага түшүндүрбөй эле коюңуз. Мен сизге уруксат бергенге чейин сиз сүйлөбөйсүз. Түшүнүктүүбү? Сизге убакыт берилет, сизди сурак кылабыз. Жайсы көчөт, ошол жерде сүйлөйсүз. Азыр сөз берет, ошондо сүйлөйсүз. Түшүнүктүүбү? Отуруңуз. Жакшы сурооңуз барбы? Суроолоруңуз барбы? Менде бар. Бериңиз. Эки суроо. Менде биринчиси баягы азыр айтып аткан урматтуу прокурор айтып калды. Урматтуу судья, урматтуу прокурор, баягы сиз алган телефон номеру 17-97-97. Бул Ички иштер министрлигинде жазылган беле, Калыбек билесиңби? Жазылганын билбейт. Жок, баягы неме боюнча. Бул номерду урматтуу судьялар, прокурор текшерип көрсөңүз болот. Эми бул жердин номеру ачык айкында сатып алган. Экинчи суроом. Сиз үй бүлөлүк неме боюнча менден жардам алган күндөрүңүздү билесизби? Кайталап койсоңуз. Урматтуу, бул ишке эмес жок. Жок, токтотсоңуз бар. Жеке мамилеси боюнча айдоочусу болгондо жооп бериңиз. Бар. Тыйын алган күндөрүң барбы? Бет күрчүсү бар. Ооба. 5000би, 3000би, ар кандай 2000би. Бет күрчүсү бар. Все, рахмат. Анда да тактап кеткен нерсе бар да. Жана мисалы айтып атат, жана бул акча берип турган, берген $500 эмне үчүн бердилер? Чет мамлекетке чыгып кетти. Именно каяка барды айткан жок да, любой жагына кетип Чет деди. мамлекет кайрадан тааныштарыма билген, Россияда досторум бар, айтып кетти. Ошак кетти деди. Өзүм ошол жака кетем дедим. Анан каяка жагына чыгып кеткен. Мен Кордай менен. Кордай менен машинам бар, Алматыдан Такси менен барып, Алматыдан чыгам. Анан дагы бир вопрос бар, суроогандачы. Айтпаңдар, сенерчи тиги парикмахерскийни алып бергенден кийинчи үйдүн анан беседка бар да. Ошол жерден кызматына сүйлөшөбү? Ошол номерлерин айтып бере, анан телефонго жазып алдым деп аткан. Ошол эсимде жок. Ошол жерден айтылды эле же үйүнө киргенден. Ошондой беседка барбы? Беседка бар. Суроо жок. Менде дагы суроо бар, мына. Бериңиз. Айтып койсоңуз, агаңыз ооругандыгы чынбы, агаңыз? Агам ооруган оор. Агаңыз ооруган.
Кайсы Россияда иштейби? Россияда иштейт. Хабар алгандыңыз, барганыңызды хабар алгансызбы? Барып, Все, рахмат. Башка суроо жок. Дагы бир суроо. 500 доллар бергенде сиз мага айтып коесуздар, сотрудник кеткенге изделсе деп, да? Эмне үчүн издегенсиз? ошол иш боюнча жооп берсең деди. Ошол иш боюнча айтып сизге, да? Тактоо иретинде суроо болсо, Тез айтыңыздарчы. айтыңызчы, Калыбек, сиз бияка чакырылдыңыз эле. Сот отурумуна, бүгүнкү сот. Бүгүнкү сот бар. Жумушка кагаз берип туруп, бияка бар деди. Андан сырткары сизге чалышты эле. Мага Чалса ким чалган? ГСУдан чалды, кел. Содан ким чалды? Алтын дережелер телефонду чалды. Өзбеков Дастан деген тергөөчүнүн республикасы прокуратурасына. Дастан таный. Мына Усанка Саттарович айтып калды дейт, чыгып атканда өкмөт сүйлөшүп аткансыз, ошол чынбы? Сыртта сүйлөшүп көрдүк. Сол башталганыңыз. Эмне жөнүндө сүйлөшүңүз? Жөн эле. Ишке тиешеси жок ал. Душун. Абазов айтыңызчы. Сиз биринчи жолу кайсы жерде сурак болдуңуз? Эсимде. Жүргөнмө сурак болдуңуз, да? Бул эсиңизде качан сурак болдуңуз? Эсимде жок. Ал жерде бир жолу сурак болдубу? Бирде жок. Кийинки сурактарыңыз кайсы жерде болду? Военный прокуратура. Аскер прокуратурасында, э? Ал жерде сизди ким сурак кылды? Аскер прокуратурасында. Халиев деген кылды. Азыр бул башталат. Сиз бекембеле берген көрсөтмөлөрүңүз бир аз айырмаланып жатты. Жана буга чейин суроолор берилди, бирок өкмөткө берген көрсөтмөлөрүңүз боюнча баардыгын сиз кылган экенсиз. Сиз айтасыз, бийликтен корккон, ошон үчүн ушундай көрсөтмө берген деп атасыңызбы? Өзүм корккондон ушул азыр мени алдап коюп, кийин эме кылды да, өзүм сот болуп аткан, соттон ачык сүт алып келип бирlik кылбай, ачык айтып Азыр эле курсаңыздар сот берип атат. Документтерди ким берди, жок силер берген эмесиңер деп атат. Ким берди документтерди? машинада болчу. Өзү айткан машинада депчи. Машинаны алып ал деди. Машинадан сүрөткө тартып алган. Силердин көрсөтмөлөр боюнча ошол күнү силер парикмахерскийге бардыңар, э? Ал жерден 5000 сом берди, ал жерден барып телефон алган. Кайсы жерден алып бердиңер? Бум. Бумда. 5000 сомго телефон алып бердиңер, камерасынан, э? Ал парикмахерскийге барып, үйүнө алып бардыңар, э? Асанов. Ал жерден Бейшенбековду алып келди. Бейшенбековду алып келдиңер. Кайсы жагынан алып келдиңер? Үйүнөнбү? Ишинен? Үйүнөн алып келди. Үйүнөн үйгө кайда жашайт? Кичи Жалбыр районунда. Кичи өйдө Жалбыр. Алып келдиңер. Ал жерде кирип кетти. Канча убакыт болушу үчүн? Жарым сааттан өттү. Жарым саат өткөндөн кийин ким чыкты? Жалгыз чыктыбы же экөө тең чыктыбы? Ушул эсимде жок, жалгыз чыктыбы же бир кандай Как айткан абасы? өзү чыкты го дейм, андан кийин мен кирдим. Мени киргизди. Ушундай. Бейшенбеков чыкты. Аны сен кирдиңер. Анан мен кирдим. Не деди? Ошону да берген болуш керек эле жанагы телефон номерлерди. Телефон номерлерди депутаттарга. Не деди аны? Турсунбек айтып койдум, ошо эмне кылышты, ошол деп берди. Анан чыгып кеттик. Документтерди ал деп качан айтканда? Ошол убакта айтты. Телефондордун номерин берди. Телефон дагы бердиби? Телефон кимде болчу? Телефон машинада болчу. Чыгып не кылдыңар? Ошо Орто Сай айылына, үйүнөн чыгып, ошол түшүнүп катты, сүрөткө тарттык ошо телефонго. Машинада отуруп эле ким тартты? Сүрөт тартты, мен тартып эсимде жок. Кайра ошол кагазды ошо кетиштеп эле, ошол жерден кеттик. Орто Сай канча болуп калды?
saat 9-10'ga дейін Кечки эртең кечки. Орто сайыл жагына барган. Кайсы жерге тап барган? Советский менен до конца барып, анан оң жакка буруп кеткен, резиденция кеткен жактан мост бар эле. Ошол жерге токтоп, ошол жерден жазды. Телефон кимдин колунда болчу? Турсунбек Базарбаевич. Текстти ким жазды? Телефонду Турсунбек жазган. Турсунбек жазды. Сүрөткө ага чейин тартылган, э? Анан Ошол жерде сайттарга таратты. сайттарга телефондон эле Телефондон. сайттарга Сайт, ошо WhatsApp'tan da жибердим. Элементарий. Сайттарда өчтү. Толук деле көргөн жокмун мен. Эшек керек болот. кайсы күндө болчу? Түшүнүп калып, Жок, көпкө тарткан башка. Телефонду сообщение болуп жатып атпайбы? Кайсы күндө болчу бул текст? Күндө эле болду. Канча адамга жөнөттүң? Ким жөнөттү? Силер жөнөттүңөр же Бейшембек үчүн? Бейшембек үчүн өттүм. Силер карабай отургуңар жанында. Мен мындай бир карап бар, эчкечи комиссия карагип отурдум да. Кандай да? Орто сай менен резиденция жака курулган көчөнү айткансыңарбы? Ал машина кайсы жерде турду? Ошо мостто. Мостто? Мостто жетпей, бир мостто турду, эсте жок. Ал жерге машина токтотконго болбойт. Мостто жетпей токтоп турсам. Мостто жетпей. Ал көпүрөгө да ал жерде жок. Көпүрө бар Бар, да. көпүрөгө бар, ал жерде тура турган жер жок. Ал жерде машиналар тетте жатып турат. Hiç караңгычы да машина жок эле. Ошол жерде караңгыда караңгыда отуруп жазды. Жазып туруп телефонду суга көтөрүп. Симканы алды? Симканы алып, ошо сындырып, ошол эсимде жок, мен ыктым же Бейшембек токтоп. Анан мен кеттик, үйлө жеткирдим. Мен үйгө келдим. Макул. Ошол телефондун коробкасы кайда? Коробкасын ошол жакта дегенбиз. Каяка? Ошол бошканда. Көпүрөгөн эле. Симка кимде калды? Симка да жок. Бейшембек асаган. Ошол жакта ыдытылган симкаларды. Симканы өзүнчө телефондон өзү уткансың. Телефонду өзүнө берип атпайсыңар ба? Ертең бана берген көрүнөт. Ошол туура эмеспи ошондо? Туура эле, просто ошол Турсунбек кылганды мен кылдым деп ошол жерден жазып койдум. Эмнеге Бейшембекти кошкон десиң? Билбейм, ошол өзүм эмнеге кошконун өзүм. Май айында сурак болуп атасың, э? Силерге качан Асанов чилпекте көтөрүлүп алды? İşte tümden aprel. Апрелде. Россияда бир ай жүргөндө атасыңар? Bir ayga жеткен. Келгенден кийин силер сурак болуп калды. Келгенден кийин. Өкмөт ордунун мамилеңер кандай болчу Бурсанда дагычы? Канчалык жакын болчу мамилең? Силерге акча берет экен деп. Үйдөгүлөр сурап көрчү, жакшы. Ата-энем сурап көрчү. Үйгө продукт алганда акчалай берип көрчү. Эгер өзүнө продукт алганда мага да продукт берчү. Алектан тышкары акча береби? Мындай миң сом берип турчу да. Продукт сурап болчу. Канча убакыт иштедиңер? Айдоочусу болуп. 3 жыл 4 жылда иштедим 2015'ten. 2015'ten бери. Сентябрга бери ошо жерде. Асанов Мунарбекти тааныйсыңарбы? Таныйм. Ким болот? Миниси катары таныйм. Каерде иштейт? İşleyen cebimleri bilmekten aldım. En da көп деле geçmez. Көп деле geçmez. Көп деле келчи эмеспи же келе эле же Geçmiyor da көп geçmez de, көп деле geçmez da.
Силер жаныбарды айдоочу же кырсалдардын сакчысы болуп жүрө беле? Жок. Айсың табылуун качандан бери турат? 2016 жылдан Айын. айын эсимде жок. Бул окуя силердин айтууңар боюнча мартта. Ошол убакка чейин тааныгансыңарбы же андан кийин? Ошол убакка чейин. Убакка чейин. Кандай тааныйсыңар? Кантип таанышып калдың? Тренировкага эртең барчу элек Динамога. Динамого? Ошол жерде Ошол жерде боло берет. ошол жакка келчү тренировкага. Көйгөн чогуу тренировка кыла берет. Билимиңер кандай? Абасы? Орто техникалык. Орто техникалык. Мектепте кайсыл тилде бүткөнсүң? Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде. Силер орусча сүйлөй аласыңарбы? Орус тилинде. Так сүйлөй албайм, мен сүйлөйм. Сүйлөм түзө аласыңарбы? Жок, жок. Тергөөдө силерге сурак кылганда тергөөчү силерге токомочу керекпи деп сурадыбы? Ошо кыргыз тилинде берген. Кыргыз тилинде билесиңерби? 15 ноябрь 19 жылы 18 том 139 барак силер орус тилинде көрсөтмө бересиңер. Тергөө. Абасы калды ишенбей жок, биз көрсөтмө орус тилинде. Нагимна бул. Протокол допроса напечатан в первом документе. Мына көрсөтмөнү ким берген? Тиги жакка туруп, могу жерде башка 176 барак. Бул кыргыз тилинде. Трибуна бар. 139 барактагы көрсөтмөнү силер кантип бергенсиңер? Орусча сүйлөй аласыңар, орусча бересиңер. Түшүнөм, бирок сүйлөй албайм да. Түшүнөм, бирок сүйлөй албайм, орусчабы? Мен толук кандуу сүйлөй албайм да. Мына көрсөтмөнү аны кандайча орусча жазылып калган? Ошону билбейм. Сурак бербеди? Сурак берген, аны колдонбойм. Качан сурак болгондо билбейсиңер, кантип толтургондо билбейсиңер. Эсимде жок, качан болуп келген, колдонбой боюнча. Бүгүн эле кыргыз тилинде берип атасыңар, силердин суранышыңар боюнча биз силердин сурооңорду кыргыз тилинде берип атабыз. Эмнеге анда силер тергөөдө орус тилинде бересиңер? Абасы? Жок билбейсиң. Орус тилинде билбейм, ошо кандайча орус тилинде болуп калды экен. Башка документтер бүт эле кыргыз тилинде. ГКМ кызматкерлеринин силерге сурак кылып атканына же аскер прокуратуранын кызматкерлеринин силерге кандай бир басым болдубу? Жок болгон. Психологиялык, физикалык Жок болгон. басым болгон. Токтун деп атканына таң берип атам да. Азыр коркодасыңарбы? Жок, коркпойм. Жакшы эле. Эч кимден коркпой элеби? Жок, жумуштан. Өкүлдүк кызматкерлеринин, аскер прокуратурасынан. Жок. Азыркы берген көрсөтмөңөр туура элеби? Туура. Тарапта кошумча суроолор барбы? Бериңиз. Бир суроо. Бул Аслан Сартбаев деген ким? Билесизби? Журналист. Бул ишке кандай тиешеси бар? Көрсөтмөнүн учурда бар экен. Ошол айтат ошол түшүнүк катты жеткирип бер деген. Кимге?
Арслан Сартаев. Анан Жеткирип берген. кайсы жана сиз сүрөткө тартылып аткан түшүнүк катпы? Же башка? Болуш керек эле. Конверт ичинде болчу ошол түшүнүк катпайт. Качан жеткирдиңиз эле? Эсимде жок. Ушул окуя болгондон кийинби же болгонго чейин беле? Окуя болот. Сот тарап жооп берди. Болгондон кийин. Болгондон кийинби? Анан дагы кандай көрсөтмө бере аласыз ушул киши боюнча? Аслан Сартаев боюнча. Жекеде тааныбайм. Сизге кантип кай жерден кантип жолугасың дедилер аны менен? Телефон номери берген, чалып апарып чыккан. Телефон номери бар экенби? Руслан Саттарович. Бар экен. Сөз жок. Bir de sıra var. Бериңиз. Aysanız Aslan Sarpayev boyunca dişler жүргөндө газетине карикатурасы чыккан мен боюнча эсиңизде барбы? Бар. Иә. Бар. Мен барып ушканым маалымат барбы? Менин үстүнөн алып жатканы эсиңиздеби? Газетаны көргөм. Мен алып жазып анан ошол арыз боюнча ал следственный айынан кийин жазганда деди. Конверттин ичинде каттырганды көрөт сизге, конверттин ичинде болгондо. Анан мен менен эң негизи очный ставка кылып атканда кабыл. Военный прокуратурада канча кызматкер менен сиз менен сүйлөшкөн? Ошого чейин канча саат сүйлөшкөн? Уақыт саатын да билбейм ошо. Мен барганга чейин, мен баргандан кийин, мен барганда ошол жерде экен, 2 саат убакыт өткөн. Мен көп күткөнмүн да. Эмне кылгансыңар 2 саатка чейин? Вопрос кылган. Ошо күнү очный ставка болуп атканда. Ал күндөрүн Ошо күнү кайда элем, сыртта чыгып өткөнүңөрдө чүчү. Мен силерди көргөм эсиңиздеби? сыртта тамак чеккен чыкканбыз. Ким чыккансыңар тамак чеккенде? Эсимде жок. Азыркы дастан, баягы Мойдочон, Мойдунов дегендер болгонбу? Үчөөң тургансыңарбы сигарет чегип? Эсимде жок кийин. Баягы мен чыкканда, мен киргенден кийин. Эмнеге 2 саат, эмне кылгансыңар ошондо? Мага очный ставкага чейин. Мен чыккан вопросто деп. Жок, 2 саат убакыт өтүп кетти. Бисере кайда. Сыртта, по-моему, машинада семьяңыз отурган ошондо. Эмне үчүн? Айтпай атасыз. Мен көргөнмүн да. 2 саатта ошол сигарет чегип канча турдуңар анда? 5 мүнөт сигарет чегип. Анан кайра келип багып отурдуңар кабинетте. Анан 2 сааттан кийин мага алып келип атат. Ошондойбу? Кабинетте отуруп сиз келди деди. Мен келгенде 2 сааттан кийин кирдиңер анан. Рахмат. Сартбаев боюнча бабасы. Сартбаевка качан жеткирип бердиңиз? Уақытсын дұрыс оқиғадан кейін конвертке салынған түшүнүк кат алып бергенсиңер. түсінік тап деді. Қолына тапсырғансыңар конверт. Окуя болгон күнү силер Сартбаевга жөнөттүңөр беле? Болуш керек эле ошол убакытта. Жөнөттүңөр беле, жөнөттүр эмесиңер? Мен жөнөткөн эмесмин, болуш керек. Мен көргөн эмесмин. Билерге жөнөткөн тапмаган. Ошондо силер тергөөдө калп көрсөтмө бердиңер. Тергөөдө чындык деле айткам. УКМКда берген көрсөтмөлөр боюнча. УКМКда ошо эмнеге андай берип койдум билбейм. Андан келип өзүм дагы кийин сотто дагы. Бабасов, силер качандан бери иштейсиңер? Кайсы жакта? Милицияда. Милицияда 2009 жылдан бери. Эми силер билесиңер да, жалган көрсөтмө бергенге силерге жоопкерчилик бар дегенчи. Силер бул жерлерде тергөөдө берген көрсөтмөлөр боюнча окуп кетейин. 28 том 53 баракта суроого жооп берип атасыңар. Мен Сартбаевди журналисттик катары тааныймын. Себеби ал Асланов менен бир-эки жолу жолуккан. Ошол маалда аны көргөнмүн.
Сартбаев чындыгы мага көрсөтүлгөн сүрөттөрдү анын ичинде кыргызча текстини жана разработканы түшүнүк катын жиберген. Мен жибергенден кийин эле ал менден бул материал чыга элекпи деп сурады. Мен ага жок чыга элек, чыгарып аны токсоңуз болот деп жооп берди. Ал мен жиберген материалды четвер күнү чыгарам деп жооп берди. Негизи Асанов мага Сартбаев менен бетме-бет жолугуп сүйлөшүп бул маалыматты бер деген эле, бирок мен коркуп өзүм менен жеке жолуккан жокмун. Болгону WhatsApp программа аркылуу жиберип сүйлөштүм. Турсунбекчи. Мен ал УКМКда берген Азыр эле айтып атпайбы ғой. Билбейм жөнөткөн эмес. Азыр болду. жок, ал кимге жөнөткөн билбейм, Турсунбек жөнөтүп атканда эмелерге. Жок, мен ал башка ал жөнөткөн эмес. Ешембековдун эмне жөнөткөн, кимге жөнөткөнүн билбейт экенсиң. Мен айтылган боюнча. Сен азыр билбей туруп, аны берди деп жөнөтүп бассаң да. Жок, мына жазып атпайсыңар. Ал чыга элек, аны соксоңуз болот деп жаздым. Ошондо бул көзөмө калп болуп калды. Туура эмеспи? Дөрөс болуп калды. Азыркы берген көрсөткөн иши. Ошондо силер бул жерде айтасыз, мен Сартбаевка жолуккан эмесмин деп атасыздар. Азыр болсо айтасыз, Сартбаевка жолугуп өзүнүн колуна берген деп. Ооба. Туурабы? Тараптар суроолор жокпу? Жок. Отуруп алыңыз.